Alımlar bu iki kişinin atası menen balası uşunday deydi. Ni'mal ibnu ve ni'mal abd deydi. Kanday berekeli ata jana berekeli bala deydi. Kanday dese atasının arkasından takır kalçı mesken. Atası kaysıl jerge barsa janında жүрүп sözdөрün жазып kitapka Jarh ve Ta'dil degen kitap kalgan Abu Hatim Razi'den. Balası arkasında жүрүп жазып жүргөн. Ne deydi? Atası aytkandары жазып. Atasına hazır biz üçün çoğun bir muras, çoğun bir ensiklopediya olup kaldı. Eğer uşunu Abdurrahman arkasından жүрүп жазбаганда мүмкүн ошол Abu Hatim Razi'den ilimi bizge жетip келбей калат. Ошон үчүн bizde көй alımdardын, ustazdардын baldары arkasında yetişip жүрбөйт ata ошол көй. Hazır hiç kimden görбөйсүң да, janында balası жүрүp, kitebin götürüp maselesini жазып аткан жок. Sizler inşallah alım bolup kalsanızlar, balаңарды janыңарда алып жүрсөңөр, sizler өтүп кетсеңиздер да мына айтып Абдурахман окшоп, сиздердин айткан сөзүңөрдү балаңарды жазып, азыр жакшы болуп калды да, камера бар, башка нерсе бар. Айткан сөздөрү жазылып калып атат. Былтыр келгенибизде камера жок болчу. Ошол айткан сөздөрдү эстеп калды, жазып калды, кетти. Ал мүмкүн азыр кайра былтыркы сабакта азыр айтсаң мен айта албашым мүмкүн. Эсимде жок. Ошондо сүйлөгөнбүз, азыр эсимде жок болушу мүмкүн. Айтсам да ошол өткөн жылдагыдай айта албашым мүмкүн. Ошон үчүн мурдагы алымдын балдары жанында жүрүп китептерин жазган. Эмне себептен берекелүү ата жана берекелүү бала деп алымдар өкөөнү эскеришет десе, атасы бул дүйнөдөн өтүп атканда Абу Хатим Рази үзүлөйүн деп атат экен. Баласы жанында башын кармап турат экен, сурап экен. Ата, паланча бин паланча деген адам хадиси кабыл алынабы, алынбайбы деп атасы үзүлгөн атса, баласы маселе сурап атат. Атасын караңыз. Мага суу алып кел, же болбосо мен бутум укала, башым укала эмес. Ошол баласынын берген суроосуна жооп берип, хува салихун. Ал хадиси жарайт деп үзүлгөн экен. Үзүлсө, атасынын башын дароо коюп, унутуп калбайын деп маселени китепке жазып калган. Китепке жазып, китебин коюп, анан атасынын эгин байлаган экен. Азыр ушундай адамдар барбы? Демек, биз тарбиялашыбыз керек ошону. Ошол мурдагы адамдар ушундай даражада болгон, өлүп кетип атып дагы не кылган? Маселени айтып, биз окшогондорго жеткизип кеткен,